БШК Сооронбай Жээнбековду президенттик шайлоого талапкерлигин расмий каттады. Социал-демократтар партиясынан президенттикке көрсөтүлгөн талапкер бүгүн акыркы жолу өкмөттүк жыйынын өткөрүп, премьерлик кызматын тапшырып берди. Ким макул? Рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн президенттик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин каттады. Бул чечим БШК мүчөлөрү тарабынан бир добуштан кабыл алынды. Талапкердин күбөлүгүн Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайлдабекова кол чабуулардын коштоосунда тапшырды. Эске салсак, Жээнбековдун талапкерлиги Социал-демократтар партиясы тарабынан 15 июлда көрсөтүлгөн. Ал мамлекеттик тил боюнча сынактан да жогорку жыйынтыктарды бере алды. Экзамендин жыйынтыгы 94,6 балл болгон жана 50 миңге жакын кол топтой алган. Мыйзамга ылайык ал премьерлик ыйгарым укуктарын убактылуу токтотуп турганга укугу бар эле. Бул нормалар талапкерге шайлоодон кийин да кызматын улантууга мүмкүнчүлүк түзмөк. Бирок ар кандай божомолдорго карабай Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшыруу тууралуу арызын жазды. Многие мои соратники тоже. Мага көп эле тарапташтарым кызматыңды тапшырбай турбайсыңбы деп айтып жатты. Анын ордуна эс алуу документине кол коюп шайлоо бүткөнгө чейин кызматыңды токтотуп турбайсыңбы дешкен. Мен бул кеңештерди салмактап ушундай чечимге келдим. БШКдан кийин эле Сооронбай Жээнбеков жеке чечими тууралуу өкмөт өкүлдөрү менен бөлүштү. Бул Жээнбековдун өкмөттөгү акыркы жыйыны десек болот. Дээрлик 25 мүнөттөгү сөзүндө ал 1,5 жылдагы жасаган орчундуу иштерине кыскача токтолуп, жана натыйжалуу иштеп берген министрлер кабинетине ыраазычылыгын билдирди. Былтыр апрелде Кыргыз Республикасы президенти Жогорку кеңеш бизге абдан бийик жогорку ишеним көрсөтүштү. Биз шайларыбыз менен ишеним жана биримдик деген программаны аткарууга билектирүү кириштик, жакшы иштедик. 1,5 жыл мурдагы массалык маалымат айдыңына асар эсеп салсак, өлкөдөгү абал жөнөкөй тил менен айтканда абдан татаал эле. Дүйнөлүк каачылык менен бирге биздин да экономикалык көрсөткүчтөр артка кетип, социалдык тармактагы ар түрдүү чечилбеген көйгөйлөр менен коштолуп келген. Буга карабай биз абдан кыска мөөнөттө экономиканы турукташтырып, ал тургай динамикалуу өсүшүн камсыз кыла алдык дейт Сооронбай Жээнбеков. Өкмөт болуп шайланып, ишке киришкенде экономикабыз, ички дум продукциябыз 4,9%га түшүп кеткен. 16 жылдын жыйынтыгы менен 3,8%га көтөрүлдү. Ошол тенденцияны биз өкмөт кармап калдык. Ошонун негизинде 7 айдын жыйынтыгы менен ички дум продукция 6,9%га өстү. Экспорт Евразиялык биримдиктеги өлкөлөргө дээрлик 29%га өскөн. Кыргыз экспорты Евразия ичинде эле эмес, үчүнчү өлкөлөргө жана евро биримдиктеги өлкөлөргө да көбүрөөк жөнөтүлө баштады. Социалдык жаатка токтолсок, 115 мектеп, бала бакчалар, ооруканалар, маданий объектилер курулду. Ушул жылдын аягына чейин дагы 100дөн ашык объект курулуп, ишке берилет. Чолпон Атада эл аралык ат майданы пайда болду. Ипотекалык насайлардын үстөк пайызы 10%га чейин төмөндөдү. Калктуу конуштарды таза суу менен камсыздоого багытталган 2026 жылга чейин стратегия кабыл алынды. Айыл чарба продукциясынын кайра иштетүүгө берилген кредиттердин ставкасы 6%га чейин төмөндөтүлдү. 2026 жылга чейин ирригацияны өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы бекитилди. Чек арадагы өткөрүү пункттар реконструкцияланды. Пенсиянын өлчөмү 10,5%га, ал эми жөлөк пулдун өлчөмү 15%га. Ошондой эле мугалимдердин эмгек акысы жогорулаган. Биздин өкмөттүн негизги принципи куруу саясатка аралашпай, күчүбүздүн баарын тең толук бойдон экономикалык жана социалдык маселелерди чечүүгө, эл чарбасын өнүктүрүүгө багыттоо болду. Мамлекет башчысы парламент менен конструктивдүү мамиле түзүүгө жетиштик. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын 27-чи премьер-министри болду. Өкмөт өкүлдөрү аны жыйындар залынан жылуу маанайда жана кол чабуулар менен узатышты. Сооронбай Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражаттарына да өзүнчө ыраазычылыгын билдирди. Айтымда журналисттер өкмөттүн ишин мазмундуу жана объективдүү чагылдырып жатты. Ал эле эмес ЖМКлардын жардамы менен айрым көйгөйлөргө ыкчам реакция кылып, тез арада чечүүгө мүмкүн болгон. Сооронбай Жээнбеков чай үстүндөгү жолугушууну формалдык эмес деп атаганы менен журналисттердин суроолоруна жооп берип кетти. Биринчиси, ушул сиздин саясий оппоненттериңиз премьер-министр кызматын тапшырбай абдан көп мындай админ ресурс колдонду деп айыптап чыгышты. Экинчиден, тапшырган күндө деле ошол колдонула берет деп коркунуч бар экенин айтып сындап жатышат. Үчүнчү, ушул буга эле улаш суроо, акыркы соттук чечимдер жана ошондой эле ошол бийлик саясий оппоненттерин ушундай кылмыш ишин козгоп, аларды
жарышка мындай чыгарбаганга аракет кылды деп атат. Анан сиз эгерде президент болуп калсаңыз, ошолор саясий оппоненттер, ошолордун тагдыры, алардын иши кандай болот? Мен дагы отурсам болмок 10 сентябрга чейин. 10 сентябрга чейин. Анан кийин эле кетип неме отурсам болмок да, убакыт тапшырып. Бирок ошол баарына бирдей шарт болсун деп мына мен кетип атам. Бүгүн мына түштөн кийин буюрса отставкага чыгып президент менен жолугам. Экинчиси, адимий ресурсту атпайсыңарбы? Мына эми калыс болуш керек да. Калыс болуш керек, салыштырыш керек. Мурун кандай шайлоо болчу да, азыр кандай шайлоо болуп атат. Албетте айрым суроолордун жооптору шайлоо алдындагы үгүттөө катары кабыл алынып калат деп жооп берүүдөн баш тартууга туура келип жатты. Кантсе да Жээнбеков президенттик шайлоодогу жеңишине ишенээрин белгилейт. Болбосо талапкерлигимди жылдырмак эмесмин деп айтты. Эске салсак, шайлоо кампаниясы 13 сентябрда старт алып, жалпы добуш берүүгө 1 күн калганда, тактап айтканда 14 октябрда жыйынтыкталат. Ал эми президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген.